Tekşerem köyde ona çok arkasında hiç böyle. Дүйшөбай Касымов Союз учурунан бери эле үй бүлөсү менен сыналгыдан Орусиянын гана кабарларын көрүп келет. Анткени ал жашаган Кыштут айылында Кыргызстандын бир да телеканалы тартпайт. Ошол учурда уюлдук байланыш да жок. Мындан улам эч агы санариптик берүүгө өткөн телекөрсөтүүлөрдөн кабары жоктугун айтат. Televizyonlar yaxşı tartmaydı. Telefon işlemiyor, televizyon yaxşı tartmaydı. O betkötü bir yerге telefonu izleyiyoruz barıp. Hayat anten çıkan yerге. Çünkü oturamaz bala şakamen en kışın günü peşkede tıkılıp alıp. Кыштут айылы тоолуу аймакта жайгашкандыктан 5 чакырым алыска санариптик телемунара орнотулган, бирок тоо тосуп калгандыктан айылдын 20% гана андан пайдалана алышат. Ошол себептүү бул айылда санарипке туташтырылган айылдардын катарына киргизилип калган. Жергиликтүүлөр тиешелүү жактардан көңүл бурулбаса да толкунду чагылтып берүүчү аппарат орнотуп беришсе дешет. Prezidentimiz Sorunbay Jeenbekovдун айылдарда өнүктүрүү деген аймактарды, айылдарды өнүктүрүү дегендерге биз эч кандай олордун жаңылыктарыны, премьер-министрдин, биздин Кыргызстанда кандай өнүгүүлөр болуп жатат, кандай элибизге бир жакшылыктар болуп жатат. Булар үчүн бир 20-15% эл көрүп, эл укса, калган 80%, 70% эл ошолордун аялдардын ушагы да айла болуп, ушак эчиткендей болуп биз. Район акими аталган айылдагы телекөрсөтүү боюнча 20% гана көрө албастыгын билдирди. Мындан улам кошумча аппарат коюуга өкмөттөн уруксат жок дейт. Ал эми уюлдук байланышта айрым жерлерде гана тартпаса, негизинен камсыздалганын айтат. Жогору жагда ошол 20% үйгө санариптик неме көргөзбөйт. Себеби ал жерде тоонун арасында да анан өкмөт немеси боюнча, бул айтыш боюнча 100 үйдөн неме болсо кошумча неме коюлат экен. Ал жерде бир 15-20 эле үй экен. Район аймагында 2 айыл гана уюлдук байланыш жана телекөрсөтүү тартпаган аймак катары катталган. Ал эми Кыштут айылы жогорудагыдай жүйөлөр менен бул айылдардын катарына кошулган эмес. Мирлан Маматалиев, Эрнест Өмүралиев, Нью ТВ, Баткен облусу.